20-январга карата күндүн маанилүү жаңылыктары саламатсыздарбы? Мындан ары салык кызматынын борбордук аппараты бизнести текшербейт. Салык кызматынын башчысы Алмамбет Шыкмаматов мекеменин 20-январдагы жыйынында борбордук аппараттын жаңы түзүмүн бекитти. Жаңы планга ылайык аппарат мындан ары көчмө текшерүүлөрдү жүргүзбөйт. Алардын ордуна бул иш менен аймактык салык органдары алектенет. Алардын ишмердүүлүгүн көзөмөлдөө кыйла жеңил, ошондуктан анда коррупциялык көрүнүштөр аз деп билдиришти мекемеден. Салык кызматынын маалыматына ылайык буга чейин борбордук аппараттын кызматкерлери негизинен ири бизнести текшерип, буга ишкерлер даттанып келишкен. Эми текшерүү башкармалыгы пландоо, тобокелдерди талдоо жана баалоо отчет түзүү көзөмөлдөө менен гана алектенет. HRV Кыргызстанда активисттер менен журналисттерге болгон кысым күчөдү. Human Rights Watch укук коргоо уюму өлкөдө бийликти сындаган активисттерди, журналисттерди жана сын пикир айткандарды кысымга алуу, сөз эркиндигин чектөө күчөп жатканын билдирди. Бул тууралуу уюмдун 2025-жылдагы дүйнөлүк баяндамасында айтылды. Анда Темиров Лайфтын журналисттери башаламандыкка чакыруу боюнча 6 жылга соттолгону, Клоп медианын сот чечими менен мыйзамсыз ишмердик жүргүзүү шылтоосу менен жоюлганы тууралуу айтылды. Укук коргоочулар бийлик мыйзамсыз камалган активисттерди жана журналисттерди бошотуп, сөз эркиндигин сакташы керек деген пикирде. Евросоюз, АКШ жана башка өнөктөш мамлекеттер өлкөнүн бийлигине укук коргоочуларды жана журналисттерди түрмөгө камаган үчүн ыраазычылык билдириши керек. Алар өз жанына кооптуу болгонуна карабай өкмөттү жоопкерчиликке чакыруу үчүн тынымсыз аракеттешүүдө деп айтылат билдирүүдө. Бишкектеги көп кабаттуу үйдө газ жарылды. Кырсык 19-январ күнү эртең менен Гүлжар айылынын Сейтек көчөсүндө жайгашкан үйдүн 1-кабатындагы батирде болгон. Болжолдуу маалыматтарга ылайык жарылууга батирдин ашканасындагы газ түтүгүндөгү мүчүлүштүктөр себеп болгон. Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнөн жарылуудан улам батирдин айнектери талкаланганын билдиришти. Жыйынтыгында 62 жаштагы аял менен анын 38 жаштагы кызы жаракат алып, экөө тең ооруканага жеткирилген. Саламаттык сактоо министрлигинин аялдын денесинен 60%, анын ичинде бети, тулку бою жана буттары жабыркаган, 1-2, 3 даражадагы күйүк алганын билдиришти. Азыр абалы оор. Денесинин 10% күйгөн, кызынын абалы туруктуу. Токмоктун экс-мэри Жалал Абад облусунун башчысынын орун басары болду. Токмок шаарынын мурдагы мэри Урмат Самаев президенттин Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары кызматына дайындалды. Тиешелүү буйрукка Минкаптын башчысы Адылбек Касымалиев кол койду. Өткөн аптада жогорку сот төмөнкү баскычтагы соттордун айыптоо өкүмүн өзгөртүп, Самаевди коррупция иши боюнча актаган. Ага кызмат абалынан кыянат пайдалануу беренеси менен козголгон иш кылмыштын курамы жок деген негизде токтотулуп, экс-мэрге реабилитация укугу берилген. Самаев 2023-жылы 17-апрелде кармалган. УКМК аны Токмок жылуулук муниципалдык ишканасында коррупциялык схема уюштурууга тиешеси бар деп шектеген. Анда мамлекетке келтирген зыяндын өлчөмү 130 миллион сомдон ашаары белгиленген. Кийинчерээк Самаевдин үй камагына чыкканы белгилүү болгон. Анда Кактус медиа басылмасы өз блогторуна таянып, Самаев тергөө менен келишим түзүп, мамлекеттик бюджетке 25 миллион сом төгүп бергенин жазган. Парламенттин мурдагы депутаты чемпион каймана аты менен белгилүү Урмат Самаев 2021-жылы 26 августта Токмок шаарына мэр болуп шайланган. Ал 2012-жылдан 2015-жылга чейин Токмок шаардык кеңешинин депутаты болгон.